Азыр биз конус жана анын кесилиши жөнүндө мындай бир мисал чыгаралык. Бийиктиги 1 метр болгон конустун октук кесилиштин чокусундагы бурчу 60 градус. Конустун эки түзүүчүсүнүн ортосундагы бурч 45 градус болсо, ошол эки түзүүчүсү аркылуу өткөн кесилиштин аянтын тапкыла дейт. Анда мына бизде конус берилип турат. Мына конус берилип турат. Андагы эки түзүүчүсү BD жана BE аркылуу өткөн мынабу DBE кесилиштин аянтын тапкыла дейт. Анда кесилиш тең капталдуу үч бурчтук формасында болот. Себеби конустун түзүүчүлөрүнүн баары өз ара барабар болот. Анда бул үч бурчтуктун аянты S барабар. Өзүбүз билебиз, негизинин узундугун DE'ни бийиктик BK'га көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар болот. Эми DE менен BK'ны карасак, DE'нин узундугу да белгисиз, BK'нын узундугу да белгисиз. Анда муну башка жактан издеш керек экен. Көрүп турганыңардай, DE бул конустун түзүүчүсү болчу. DE барабар BE'ге. Бул болсо конустагы дагы чиймеде дагы бир эки түзүүчү көрүнүп турат. SB'га жана ал AB'га барабар болуп турат. Бул төртөө тең конустун түзүүчүлөрү бир эле конустун, демек алар барабар болушат. Эми анда биз DE'ни дагы таба албай койдук, BE'ни да билбей койдук. Анда SB жана AB катышкан бөлөк бир үч бурчтукту карап көрөлү. Ал конустун октук кесилиши деп аталат дагы. Октук кесилиш деген эмне? Мына конустун бийиктигин кармап турган же ушул конустун бийиктиги аркылуу өткөн кесилиш октук кесилиш деп аталат. Анда ошондо ошол үч бурчтукту бөлүп өзүнчө көргөзүп алалык. Мына конустагы эле A, B, C кесилишин өзүнчө алып алалык. Бул жөнүндө биз эмнени билебиз? Бул жерден BO'нун узундугу белгилүү 1 метрге барабар мына берилишинде жазылып турат. Анда мына эки жердеги B чокусундагы бурч 60 градуска болсо, анда анын жарымы болгон эки жердеги бурч 30 градуска барабар болуп калат. Мына жердеги бурч 30 градуска барабар болуп калат. Жазып коелу, 30 градус. 30 градуска барабар болуп калат. Эми анда тик бурчтуу үч бурчтук BOCны алсак, анда бурчка жанаша жаткан BO катетинин гипотенуза BC'га болгон катышы ошол бурчтун косинусун берет, 30 градустук бурчтун. Анда BO белгилүү берилишинде 1ге барабар болуп турат. 1дин BC'га болгон катышы барабар косинус 30 градус дейт. Косинус 30 градуста тамыр алдында 3 бөлүнгөн 2ге барабар. Анда бул пропорция болуп калды. Пропорция болгондо анда кайчылаш көбөйтөбүз. Анда тамыр алдында 3 көбөйтүлгөн BC барабар 2ге. Ошентип бу жерден BC'ны тапсак, BC барабар 2 бөлүнгөн тамыр алдында 3кө барабар. Бөлүмүндө иррационалдуулукту жоюп коюш керек. Ошондуктан алымында бөлүмүндө тамыр алдында 3кө көбөйтсөк, мындай болуп калды. Ошентип биз BC'ны таптык. BC болсо тигил үч бурчтуктун DE жагы да ушул BC'га барабар, BE'ге да ушуга барабар. Эми кайра биз керек болуп аткан DBE үч бурчтугубузга баралы. Бул үч бурчтукта деле тең капталдуу үч бурчтук болот. Ошол түшүнүктүү болсун үчүн силерге үч бурчтукту кайра чийип көргөзөлүк. Бул кандай болот болду экен? Анда ал деле тең капталдуу үч бурчтук кайра кайталап атабыз. Анда ал үч бурчтук мындай түрдө болуп калды. Мына биреки D болуп калат экен, могу жагы D болуп калат экен. Бул жагы бул чокусу B, ал эми бул болсо E. Бул болсо E. Анда бул жерде кайра толуктап коелу, мындай болуп калды. Бул үч бурчтук жөнүндө эмнени билебиз? Бул үч бурчтуктун DB жагы, BE жагы барабар. Себеби биз мынакей BC'ны таптык. BC DE'ге, DB'га жана BE'ге барабар. И чокусундагы бурчу белгилүү. Чокусундагы бурч мына жогору жакта айтылып турат 45 градуска барабар деп. Анда
Bunu kандай kılıp çıkarsak bolot? Eki jagı jananın ortasındagı burçu belgili bolup, üçüncü jagını izdep atsak, anda kosinustардын теоремасы жардамга келет экен. D kosinustardын теоремасында эмне дейт? D E'nin kvadraты kalgan eki jagынын kvadratına, D B'nın kvadratına oşot ekenbiz. B E'nin kvadratın minus 2 D B oşol eki jaktı 2 eselip көбөйтүп дагы бурчтун койсинусуна көбөйтөбүз. Ошон үчүн койсинустардын теоремасы деп аталат. А бул жердеги бурч болсо койсинус 45 градуска барабар. Ошентип эми ордуна кое баштайлык. Анда D E квадрат барабар D B дейт. Азыр эле айттык, D B жагыбыз, D B бул түзүүчүсү болуп турат. Ал B C'га барабар. Мынакей B C'ны тапканбыз, B C'быз могул болуп турат. Анда 2 tamır aldığında 3 bölüngön 3'tün kvadratı plus B'ye deydi. B de B'ye deli uşuğan baravar. 2 tamır aldığında 3 bölüngön 3 uşuğun kvadratına baravar. Kvadratı plus 2 deydi. Buna kim o yerdeki 2'ni yazıp atarız. D bu gayreli uşun. 2 tamır aldığında 3 bölüngün 3 göböйтü. B'ye deydi. B'ye deli uşuğan baravar. 2 sebebi alar. Konustun tüzүүчүлөрү. Göböйтü kosinus 45 gradusta. Kosinus 45 gradusta tamır aldığında 2 bölüngün 2'ye baravar. Oşentip D, Y kvadrat baravar kvadratla götürsök 4 tamır aldığında 3'ten 3 çıkıp ketet da 4'tü 3'e göböйтсök 12 bolot bölüngön 9 3'tün kvadratı. Bul deli oşondoy bolot 12 bölüngön 9 plus mına 2 menen bul 2'ni kıskartıp jibersek anda bölçöktөрдү көбөйтүш үчүн алымдарын өзүнчө көбөйтөбүз, бөлүмдөрүн көбөйтөбүз. Анда 2'ni 2'ge көбөйтсөк 4 болот. Тамыр алдын 3'tü тамыр алдын 3'e көбөйтсөк 9 болуп андан 3 чыгып кетет дагы 12 болот. Тамыр алдында 2 өзү жазылат. Мына тамыр алдында 2 а 3'tü 3'e көбөйтсөк 9 болот. Так ошентип 9 барабар буларды дароо эле кыскартып алсак, бу жерди 3'e кыскартсак, бу жер 3, бу жер 4 болот. Bul bölçöktü dağ 3'e kıskartsak 3, bul yer 4 bolot. Bul bölçöktü dağ 3'e kıskartsak 3, 4 bolot. Oşentip iki bölçök dağ degende koşup alalı. Bölümdörü birdey olan bölçöktördü koşup bölümünün büröğü жазылат дагы алымын koşup koyuyoruz. 4'e 4'tü koşsak 8 bolot. Plus bul bölçökten emne kaldı? Kıskartkandan keyin 3 kaldı. 4 tamır aldığında 2 olup kaldı. Barabar. Dagı ele bölümdörü birdey bolgon bölçöktөр bolup kaldı. Anda bölümünün büröğün жазат da alımdарын koşup koyot. Alımdарын koşsak 8 koşulgan 4 tamır aldığında 2 oldu. Oşentip biz D, Y'nin kvadratını taptık. Bizde D, Y jana B, K gerek bolçu emi B, K'nı izdeyt ekenbiz. B, K'nı bul 3 burçtuktun biyikliği olçu B, K 3 burçtuk. Anda bizge mo жерге 3 burçtuka biyiklik gerek bolup kalat eken. Muna birikinde kılıp anda biyiklik düşürüp alsak bolot muna. Bunu B, K dep aytalık dagı. Bul B, K'nı kayradan ele 3 burçtuktan izdey başlayız. 3 burçtuk. Gelgili anda bunu içine belgili olsun için içine başka sebepmenen alalık. Anda 3 burçtuk. B, K, Y 3 burçtuktan izdeylik. B, K 3 burçtuktan. Manaki B, K 3 burçtuktan biz D, Y'ni tapkanbız. Anda K, Y emnesi olur. K, Y oşul D, Y'nin jarımına baravar bolot. D, Y'nin jarımına baravar bolot. Oşentip K, Y tabılgan bolot. Anda biz kayra aytып atabız B, K'ni izdep atabız. Anda B, K'nın kvadratı barabar bolup kalat. B, Y'nin kvadratından alıp taşlayt ekenbiz K, Y'nin kvadratın. K, Y'nin kvadratın. Oşentip barabar B, Y'nin kvadratı deyt. B, Y munaki karagıla B, Y bul B, D'ga barabar. B, D'ga barabar. Al A, B'ga barabar. Al B, A'ga barabar.
аны жана биз тапканбыз bc деп, мынакей bcга барабар болуп калат экен. Б'ебиз кайра айтам bcга барабар болот. Ошонун ордуна койсок 2 тамыр алдында 3 бөлүнгөн 3-түн квадраты минус dыбыз de бөлүнгөн 2-нин квадраты болуп калды. Мынакей ke мына жерде турат. Барабар квадратка көтөрсөк 4, мындан 3 чыгат 12 болот. 12 бөлүнгөн 9 минус de'нин квадраты бөлүнгөн 4 болот. Барабар 12 бөлүнгөн 9 минус 4төн 1ди коэффициент катары алдына чыгарып жиберсек de'нин квадраты калат. А de'нин квадраты мынага барабар болгон. Ошону жазсак болот экен. 8 плюс 4 тамыр алдында 2 бөлүнгөн 3кө барабар. Бул жерде дароо эле кыскартып жиберсек 3кө анда мындай болот. 4 бөлүнгөн 3кө кыскартып жатабыз. Минус 4төн 1 көбөйтүлгөн алымынан 4тү кашаны сыртына чыгарып жиберсек 2 плюс тамыр алдында 2 калат. Мына алымдан биз 4тү кашаны сыртына чыгардык. 4 менен 4 кыскарып кетет. Демек бөлчөктү чыгарыш жеңилдеп калат. Бөлүмдөрү бирдей болуп калды. Бөлүмүнүн бирин жазабыз да алымдарын гана кемитип коебуз. 2 бул жерде плюс турат. Бөлчөктүн алдындагы минусту эске алсак, минус тамыр алдында 2 барабар. Ушул жерге кичине батырып коелу эми. 4төн 2-ни алсак 2 калат. Минус тамыр алдында 2 бөлүнгөн 3. Ошентип биз bk'ны таптык. bk'нын бизге эмне кереги бар эле дегенде мына аянтты издеп жатканбыз. Ошентип биз эми эң акыркы финишке чыктык деп койсок болот. Анда мына бетини биринчи формула дейлик. Биринчи формулага коюп издеп аткан аянтты таап алсак болот экен. S барабар 2ден 1 de дейт. de'ни тапканбыз. Мынакей de могуга барабар болгон, бирок квадраты. А de'нин өзүн табыш үчүн ал тамырдын алдында калып калат. Мына 8 плюс 4 тамыр алдында 2 бөлүнгөн 3. Көбөйтүү. Андан кийин bk'га дейт. bk'ны биз азыр эле таптык. bk'ны bk'ны деген мына bk'ден биз ek бурчка d мунун жарымы мынакей bk ой кечирип койгула эмараны таптык. bk могуга барабар болду да аягында мынакей bk'ны могуну таптырбыз. Анда бул bk'нын квадратын таптырбыз. Анда bk'нын өзүн табыш үчүн бул кайра эле тамырдын алдында калып калат. Минус тамыр алдында 2 бөлүнгөн 3 барабар 2ден 1 тамырдын астын жазалык да могу жерден 4тү кашаны сыртына чыгарсак 2 плюс тамыр алдында 2 калат дагы бөлүнгөн 3. Экинчи тамырды жазалык. Экинчи тамырды жазсак, биринчи тамыр жазылып бүттү. Эми экинчи тамырды жазалы. Экинчи тамыр 2 минус тамыр алдында 2 бөлүнгөн 3. Сыябызды бөлөк алганыбыз абдан жакшы болуптур. Байкап турасыңар, тияктан айырмаланып калды. Барабар. Ошентип 2ден 1дин өзүн жазабыз. Анда тамырдын көрсөткүчтөрү бирдей болгондуктан тамырдын алды көбөйтүлөт да. 3тү 3кө көбөйтүлсөк 9 болуп, андан 3 чыгып кетет. 4төн 2 чыгып кетет дагы. Тамырдын алдында 2 плюс кашаны унутуп кеттибиз. 2 плюс тамыр алдында 2. Анан мына бир калып калат экен. 2 минус тамыр алдында 2. Ошентип бул барабар 2 менен 2 кыскарып кетет. Могу жерден баштап жаза берелик. 3дөн 1 тамырдын алдында 2 кашаны көбөйтсөк, кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча биринчи сандын квадраты минус экинчи сандын квадраты. Тамыр алдында 2-ни квадратка көтөрсөк 2 чыгып кетет. 3дөн 1 тамыр алдында 2. Ошентип татаал көрүнгөн эсебибизди чыгарып бүттүк. Демек аянты 3дөн 1 тамыр алдында 2ге барабар болот экен. Кандай жакшы эсеп болду.